саламатсыздарбы? Түз эфирде жаңылыктардын толукталган чыгарылышы, студияда Жамалбек Темирбаев. Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача таанышалыкта. Президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн ооруканада дарыланып жаткан кыргыз-тажик чек арасындагы чырдын натыйжасында жабыркагандардан кабар алды. Жаңы конушта күн кечирип жаткандар таза сууга муктаж. Алар Сузак районунун Талабулак айылынын Көкбулак участкасынын жашоочулары. Мындан 400 адам ичебиз. Анан кийин кыйналып атабыз, балдар түшүп кетеби деп корулап турабыз. Адам сатуу бул кылмыш, анын алдын алуу аракеттери. Адам сатуу проблемасынын илимий анализин караш керек. Кандай болгондо биз жок дегенде өзүбүздүн жарандарыбызды коргоп калабыз деген маселе да. Кыргызстандын мамлекеттик чек ара кызматы учурда кыргыз-тажик чек ара тилкесинде абал туруктуу экенин кабарлады. Мекеменин басма сөз кызматы тараткан маалымат боюнча эки өлкөнүн чек арасында жалпысынан 5 өткөрүү жайы иштейт. 17 сентябрда тажик тарап Кулуңдуу автоунаа жолу көзөмөл өткөрмө жайынан Кыргызстандын жана Тажикстандын жарандарын өткөрүүнү убактылуу токтоткон. Үчүнчү өлкөнүн жарандары болсо бул өткөрмө жайынан эч кандай чектөөсүз өтө алышат. Ал эми калган 4 чек ара посту күнүмдүк тартипте иштеп жатат. Мамлекеттик чек ара кызматынын чек ара тараптары күчөтүлгөн тартипте кызмат өтөп жатышат. Кыргызстандын жана Тажикстандын чек ара өкүлчүлүктөрүнүн сүйлөшүүлөрү уланууда. 16 сентябрда кечке мал Баткен областынын Лейлек районундагы Максат айылына жакын жерде кыргыз-тажик чек арачыларынын ортосунда атышуу болуп, эки өлкөнүн 4 аскери курман болду. Президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн Бишкек шаардык номер 4 клиникалык ооруканасында дарыланып жаткан кыргыз-тажик чек арасындагы чырдын натыйжасынан жабыркагандардан кабар алды. Бишкек травматология жана ортопедия илимий изилдөө борборунун директору Сабырбек Жумабеков жабыркагандардын абалы жана аларга көрсөтүлүп жаткан медициналык жардам тууралуу айтып берди. Чек ара чырынан жабыр тарткандардын баарына керектүү медициналык жардам көрсөтүлүп, алар күнү түнү дарыгерлердин көзөмөлүндө болуп, толук дары-дармектер менен камсыздалган. Мамлекет башчысы жабыркаганардын баарына тезирээк сакайып кетишин каалап, дарыгерлерге ыкчам чараларды көргөндүгү үчүн ыраазычылык билдирди. Тиешелүү мамлекеттик органдар тарабынан бардык керектүү жардамдар берилерин баса белгиледи. Мамлекет башчысы Бишкек шаардык номер 4 клиникалык ооруканасында дарыланып жаткан жабыркагандардын туугандары менен баарлашты. Жаракат алгандарга президенттин атынан материалдык жардам көрсөтүлдү. Бүгүн Туркиянын Кыргызстандагы ыйгарым укуктуу элчиси Жеңгиз Камил Кандөрү Токтомаматов атындагы эл аралык университеттин жааматы менен жолугушту. Жолугушууда элчи студенттерге лекция окуп, эки өлкө ортосундагы достук мамилени мындан ардагыда чыңдоого көрүлүп жаткан иштер тууралуу кеп кылды. Элчи Жеңгиз Камил үстүбүздөгү жылы аталган университеттин ардактуу профессору намын алган. Маалымат катары айта кетсек, аталган окуу жай 1993 жылы негизделип, ошол жылдары Кыргыз-Түрк факультети дагы ачылган. Биз илим тармагында Түркия менен дайыма кызматташта болуп атабыз. Ошол жылдан бери жүздөгөн адистерди даярдап чыгардык. Ал адистердин баары жогу Кыргызстанда, Түркияда иштей турган адистер. Себеби дегенде биз эки диплом алышат биздин бүтүрүүчүлөр. Жаңы конушта күн кечирип жаткандар таза сууга муктаж. Алар Сузак районунун Кызыл Туу айыл аймагына караштуу Талабулак айылынын Көкбулак участкасынын жашоочулары. Ичүүчү суусу жок күн кечирип жаткан эл этелин жашоосу менен Диана Райымжанова тааныштырат. Аталган айылга киргенде эле жашы 78деги Адалат апанын кудуктан суу ала албай убара болуп жатканына көзүбүз түштү. Үйдө жалгыз калгандыктан колуна чакасын алып кудуктан суу алууга аракеттенип көргөн. Бирок ага чамасы келбей, ичүүчү сууну карыганда кыйынчылык менен иче турган болдук деп кейип-кейишип жөнөдү. Мындан 400 адам ичебиз. Анан кийин кыйналып атабыз, балдар түшүп кетеби деп корулап турабыз. Окууга кеткенде мен тартып ала албайм. Ошон үчүн суу чыгарып берсеңиздер, жакшы болот эле. Айтып эле кетип, ишке ашпай калып атат. Бул айылга 2016 жылы Алмалы булак айылында болгон көчкүдөн жапа чеккендер көчүп келген. Азыркы учурда 302 кожолук 500гө жакын эл жашайт. Жаңы конуш болгондуктан жашоочулар таза сууга болгон муктаждыктан жапа чегишүүдө. Көпчүлүгү кудукка суу куйдуруп пайдаланышат. Бирок алда курулуш иштери башталганда жетпей калып, айылдыктардын айласы кетип турган чагы. Келгенибизден бери только ушу кудукка куюп суу ташып ичебиз. Сууну кудуктан ичкенибиздеги дагы стройкага дагы бардыгына мына карап турбайсызбы? Бүт стройкага да суу кетет, ичкенге да суу кетет. А бизге былтырап келет деген суу дагы эле жок. Анан өзүңүздөр жакшы билесиздер, любой суу 3 күндөн айныйт. Муну биз 10 күн, 15 күн сактап 1 айга чейин кээде сактайбыз. Азыраак расход болсо 1 айга чейин кетип калат кээде. Анан кийин ал ден соолукка деле болот да. Кудук кылганы кылдык, жасаганы кудук кылбаганы жасалбай, бирөөлөрдөн алып келип ичип атабыз. Ана кудукка куйдурсак ошентип курттап кетип атат.
жаш балдар менен суу жетишсиз ушу грантка неме бизге керек болуп атат да. Жаш балдар кыйналып атат. Жаныбызда мектепке да суу керек. Аерде балдар да кыйналып атат. Бул жагдай боюнча Таза суу департаментинин областагы өкүлүнө кайрылдык. Анын айтымында Тала булак айылынын Көк булак участкасына республикалык бюджеттин каржылоосу менен таза суу жеткирилет. Учурда тендер жарыяланып, жеке компания утуп алган. Айылда жакынкы күндөрү жумуш башталарын ырастады. Быйылкы жыл 19-жылга 1 миллион акча каралган. Ал акчаны азыр ошо тендерден уткан подрядчик өзүнүн эсебинен 30% жумушту кылыш керек. Ошол коюлган сумманын ичинен. Андан сырткары ошол бюджеттен каралган 1 миллионго кошумча болот да 30% жумуш аткарылыш керек. 30% жумуш аткаргандан кийин этап менен калган акчалары анын берилет. Бүгүнкү күндө область аймагында калктуу конуштун жалпы саны 441 түздү. Анын 179-унда ичүүчү суу системалары жок. Ал эми азыркы тапта 46 айылда таза суу жеткирүү иштери жүрүп жатат. Дена Райымжанова, Манас Назаров, Сузак району. Мына ушундай таза суу көйгөйлөрүн чечүү үчүн президент Сооронбай Жээнбеков Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу Суу ресурстары мамлекеттик агенттигинин директору Көкүмбек Таштаналиевди жана Суу ресурстары мамлекеттик агенттигинин алдындагы ичүүчү суу менен камсыздоо жана саркынды суу тармактары өнүктүрүү департаментинин директору Аскарбек Токтошовду кабыл алды. Суу менен камсыздоо чөйрөсүнүн учурдагы абалы жана көйгөйлөрү, ишмердеги өлкөнүн ирригациялык системалары түйүнүн жана суу менен камсыз кылуу системаларын реконструкциялоо жана кеңейтүү боюнча артыкчылыктуу пландары талкууланды. Сооронбай Жээнбеков ирригация жана калкты суу менен камсыз кылуу анын президенттик ишмердигинин артыкчылыктуу маселелери экенин өзгөчө белгиледи. 2023-жылга чейин өлкөнүн бардык айылдарын таза суу менен камсыздоо боюнча амбициялык тапшырма коюлганын эске салды. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2017-2020 жылдарга өлкөдө адамдарды сатууга каршы күрөшүү боюнча программасы иштелип чыккан. Мына ушул программанын алкагында жер-жерлерде жаштар арасында маданий, спорттук иш-чаралар өткөрүлүп келет. Бүгүн да адам сатууга каршы күрөшүү боюнча семинар уюштурулган. Кененирээк кийинки сюжетте. Өкмөттүн адам сатууга каршы иштелип чыккан программасы адамдарды сатуунун алдын алууга, аныктоого жана бөгөт коюуга, жарандардын курмандыктарын коргоого, аларга жардам көрсөтүүгө багытталган. Программаны натыйжалуу ишке ашыруу үчүн мамлекеттик кызматкерлер, органдар, эл аралык жана коомдук уюмдар тартылган. Анын натыйжасында Жалал Абад областындагы өкүлчүлүктүн алдында түзүлгөн координациялык кеңешме түрдүү маданий, спорттук иш-чараларды жана семинарларды уюштуруп келүүдө. Адам сатууга каршы күрөшүү боюнча 100 күн маалыматтык кампанияны өткөрүү боюнча областтык жаштар дене тарбия жана спорт башкармалыгы менен биргеликте медиа план иштелип чыгып, областтын аймагындагы бардык район, шаарлар тарабынан аткарууга алынды. Бекитилген медиа план негизинде массалык маалымат каражатынын өкүлдөрү үчүн пресс-конференциялар уюштурулуп өткөрүлгөн. Ар бир район, шаарда флешмоб, жөө жүрүштөр, мектеп окуучуларына жана студенттерге түшүндүрүү, алдын алуу иштери жүргүзүлгөн. Адам сатуу бул адамдын аброюна, абирине, укугуна шек келтирген кылмыш болуп эсептелет. Бул көрүнүш акыркы күндөрдө глобалдуу маселеге айланган. Гүлжамал Токтогулованын айтымында адам сатуу деген түшүнүк кыйынчылыктардан улам келип чыгып, жарандар эптеп акча табуунун аракетин көрүп жатышат. Ошондуктан мындай терс көрүнүштөрдүн алдын алуу үчүн эң алгач коомчулук арасында түшүндүрүү иштерин кеңири жайылтуу зарыл. Адам сатуу проблемасынын илимий анализин караш керек. Кандай болгондо биз жок дегенде өзүбүздүн жарандарыбызды коргоп калабыз деген маселе да. Бул жагынан алып караганда жалпы эле мамлекеттик саясат ушул багытты көбүрөөк колго алыш керек да. Бул жерде көбүрөөк мен түшүнүгүмдө жанагы көз карандысыз уюмдар көбүрөөк кийлигишкендиги байкалат да. Ал эми мамлекеттин жарандарын сөзсүз түрдө мамлекет коргош керек деген ойдомун. Тийиштүүлөрдүн айтымында кыргызстандык жумушсуздуктун кара күчү мыйзам менен негизинен Казакстан жана Орусияда пайдаланылат. Ал эми Араб Эмираты, Түндүк Корея, Түркия өңдүү мамлекеттерге жөнөтүү негизинен кулчулукту максат көздөйт. Мындан улам ар бир жаран барган жеринде каттоого турбаса, эмгек келишими түзүлбөсө, адам сатуунун курмандыгы болуп калышы ыктымал. Биз кайрылып кетет элек жарандарга. Лицензиясы бар гана, биринчи лицензияны сурап туруп, лицензиясы бар гана фирмалар менен иштешүү. Анан кийин жалпыга балымдоо каражаттарындагы бир суранып кете турган нерсе, жүгүртмө саптарга негизинен жазып коюшат да, маанисине, мазмунуна жооп бербейбиз да. Бирок ошол
жарандарыбыздын сак болуш үчүн баягы бирөөнүн элине, бирөөнүн жерине баягы кул болуп кетип калбаш үчүн ошол лицензиясы бар гана лицензиясын сурап туруп, анан кийин ошол фирмалардын жарнамаларын жарыяласак жакшы болмок да. Статистикалык маалыматтарга таянсак, дүйнө жүзүндө жыл сайын 2,5 миң адам сатуу фактысына дуушар болот. Ал эми дүйнөнүн 13 өлкөсүндө, алардын катарында Борбор Азияда, бир гана Кыргызстанда адам сатууга каршы долбоор ишке ашырылган. Адам сатууга көбүнчө эмгек мигранттары туш болсо, алардын арасында жаштар көп кездешет. Жаңылай Болотбекова, Бекмамат Алишер уулу, Жалал Абад шаары. Өзіңіздерге маалым болгондой, Жалал Абад областында да жыл башынан бери бир катар ири өрт кырсыктары катталып келет. Мына ушундай кырсыктардын алдын алуу максатында жергиликтүү өзгөчө кырдаалдар кызматы 5 сентябрдан 5 октябрга чейин кырсыктардын тобокелин азайтуу боюнча 1 айлык жарыялаган. Анын алкагында учурда мекеме ишканалардын катышуусунда атайын машыгуулар байма-бай жүргүзүлүп келет. Бул жумадагы иш-чара Сузак районунда болуп өттү. Өрт коопсуздугун алдын алуу иш-чарасы бул жолу Сузак районундагы Мадумар ата мектебинде ишке ашты. Алдыга коюлган тапшырма боюнча имараттын ичинен окуу процесси жүрүп жаткан учурда чыккан өрттү зыянсыздандыруу болчу. Мындай кырдаалда ким кандай аракетте болуусу шарт. Биринчи кезекте эмнеге көңүл бөлүнүүсү керек. Мына ушул суроолорго өрт өчүрүүчүлөр практика жүзүндө өздөрүнүн аракеттери менен жооп берүүгө аракет кылышты. Башкалардан айырмаланып, билим берүү мекемелеринде өрт чыккан учурда эң алгач андагы жаш балдарды коопсуз жайга тездик менен чыгаруу зарыл. Ал эми мугалимдер эч качан дүрбөлөңгө түшпөсү шарт. Андан соңку жардамдарды албетте телефон аркылуу кабар алган тийиштүү кызматтар жүргүзөт. Сузак райондук өрткө каршы бөлүмү тарабынан жүргүзүлгөн иш-чара мындагы окуучулар үчүн ары кызыктуу, пайдалуу болушу үчүн тилсиз жоону зыянсыздандырууну камтыган спорттук оюндар да уюштурулган. Булардын баары албетте ар бир адамга жашы карысына карабай өрт кырсыктарын алдын алуу канчалык маанилүү экендигин түшүндүрүп жеткирүүгө багытталган. Биз райондо бүгүнкү күндө 67 өрт кырсыгы катталды бүгүн 9 ай ичинде. Бул былтырга салыштырмалуу 30-40% аз деп түшүндүрөбүз. Бул аздын себеби биздин ушу кайдыга карабастан элибиз өрт кооптун алдын алуу үчүн өздөрүнүн күч аракеттерин өзүбүз дагы мектептерге, садиктерде ар бир турак жай ээлерине түшүндүрүштерин күчөтүлгөн тартипте жүргүзүп келатабыз. Ошонун жыйынтыгында ушул өрт кырсык санынын азайды деп мен ойлойм да. Ал эми Кыргызстанда улуттук Кызыл-Ай коому жарандык коргонууга багытталган бардык иш-чарада өздөрүнүн активдүүлүгүн көрсөтүп келет. Аталган коомдун өкүлдөрүнүн айтымында жылдан жылга адамдардын кырсыктардын алдын алууга карата көз карашы өзгөрүүдө. Азыр кетип атып жолдон деле сурасаңыз, жер тирегенде эмне кыласыз, жер көчкү түшкөндө, сел жүргөндө да эмне кыласың десе, мектеп окуучулар деле айта алышат да азырчы. Көпчүлүк мурунга караганда салыштырмалуу. Мына министрдин буйругу менен ар жылда 1 айлык жарыяланып жатат. 5 сентябрдан 5 октябрга чейин быйылкы жылдары ушундай иш-чаралар уюштурулуп жатат. Биз колдон келишинче улуттук Кызыл-Ай коому өзгөчө кырдаалдар министрлиги менен биргеликте бардык иш-чарага катышууга аракет кылабыз. Өрттүн алдын алууда кандай гана кырдаал жаралбасын, ага даяр туруу мезгил талабы. Себеби көпчүлүк учурда алдын алуу иштерине маани бербегендер. Кырсык чыккан учурда аны кантип зыянсыздандырууга баш катырыш бул жакта турсун дүрбөлөңгө түшүп, ал тургай тийиштүү кызматтардын жумушуна да тоскоолдук жаратышкан фактылар көп эле катталат. Мына ошондуктан да сактыкта кордук жок демекчи, ар бир адам адистердин кеңешине терең көңүл бөлсө ашыктык кылбас. Улкан Кужоева, Манас Назаров, Сузак району. Жалал Абад областық билим берүү усулдук борборунда билим залы ачылды. Бул жайдын кызыл тасмасы кесилди. Анда буга чейинки жетекчилердин жана областтын намысын коргогон алтын сертификаттын ээлери республикалык олимпиадалардын жеңүүчүлөрүнүн сүрөттөрү илинген. Бул жөрөлгө эмгек жамаатка өзгөчө дем күч тартылат. Анткени бүгүнкү күн эртеңки тарых. Мындан чыкты ар бир кызматкер тарыхта алтын тамга менен жазылып калчуда эмгек жаратууга аракеттенүүсүндө өбөлгө болчу бөлмө түптөлдү. Эми мында сүрөт илинип, эмгеги элге жаккан кызматкерлердин билим менен аты алыска тараган окуучулардын катары көбөйө берет деген ишеничин адистер белгилешет. Булардын бардыгы ушул мугалимдердин ишмердүүлүгүн мотивациясын баалоо үчүн болуп отурат деп. Областтык олимпиаданын жыйынтыгы боюнча биздин област 4-байгелүү орунду алды.
алтын сертификаттын жыйынтыгы боюнча биз алтын сертификат алдык. Ал эми Чормонов деген окуучубуз 238 балл республикада 1-орунду алды. Бүгүнкү күндө балдарга ар тараптан билим берүү үчүн ар кандай шарттар жаралууда. Бир эле мектеп менен чектелбестен атайын окуу курстары дагы ачылган. Базаркоргон районунда академия өнүгүү борбордагы түрдүү сабактардан балдарга билимин берип келүүдө. Бул туурасында кийинки материалда. Академия Ростовдун өнүгүүсүнө мындай айтканда шарт түзүп берет. Аталган академия өнүгүү борбору 2015 жылдан бери иш алып барып келсе, ал эми Базаркоргон районунда 2019 жылдын февраль айында бөлүм ачылган. Бүгүнкү күндө балдарга бир канча сабактардан билим берип келүүдө. Бул күнү борбордун расмий ачылуу аземи болуп өттү. Мектептин программасы менен чектелип калбастан, балдарды ар тараптуу кылып тарбиялаш керек да. Ошон үчүн бул Академия Ростодагы балдар, бул борбордогу балдар именно индивидуально балдар менен иштейт да, бул жерде мугалимчи. Бул жерде 4 жаштан 25 жашка чейинки балдар өспүрүмдөр келип катышса болот. Анан убактысы мисалга алганда, эгерде бала түштөн кийин окуса, эртең менен болот. Эгерде бала эртең менен окуса, түштөн кийин болот. Мындайча айтканда, мектептеги сабакка сырык болбош керек. Мектептеги сабак сырык болбош керек. Бул сабактан тышкаркы мезгилде боло турган курстар. Бул жерде бир эле окуучулар билим албастан мугалимдер да ишмердүүлүгүн жогорулатып, атайын окуудан өтүшөт. Мындай окуулардын жыйынтыктары текке кетпестен, менталдык арифметика боюнча бир топ ийгиликке жетишкен. Район боюнча 19 мугалим алгачкы билимди алганбыз менталдык арифметика боюнча. Район боюнча. Андан кийин жерлерде ошо группаларды ачып, быйыл 25 баланы апрель айынын аягында олимпиада өткөзүп, район боюнча 25 бала тандалып алган. 25 бала республикалык 5-эл аралык республикалык олимпиадага барып, июнь айында. Ошол 25 баланын ичинен 15 бала байгөөл орундарды алып келди. Окуучуларды олимпиадаларга даярдоодо жүргүзүлүп, мында билим алган окуучулар татыктуу орундарды багындырышкан. Мен февраль айынан баштап бул ментальный арифметикага катышып келе жатам. Жана мага бул тез иштөө аябай жагат. Мен ментальныйга катышкандан бери Ташкентке олимпиадага бардым, Үскөлгө барып, 2-чи местени алдым. Региондорду өнүктүрүү жана санариптештирүү жылында заман талабына ылайыктуу борборлордун ачылганы жаңы багытка өтүүгө өбөлгө болот. Ильяс Турдубай уулу, Бекмамат Алишер уулу, Базаркоргон району. Америкалык режиссер Фрэнк Поппер «Gentleman of Within» документалдык тасмасын кыргызстандыктарга тартуулууда. Анын тасмасы бүгүн Жалал-Абад мамлекеттик университетинде көрсөтүлүп, ага окуучулар, студенттер менен катар мугалимдер дагы катышты. Толугу менен кийинки сюжетте сөз болот. Тасмада Gentleman of Vision аталган бий тобунун башынан өткөргөн кыйынчылыктары жана жетишкен ийгиликтери чагылдырылган. Бийчилердин кээ бирлери үчүн алар мектеп окуучулары болгондуктан бул таймаш ийгиликке жетүү жана улуттук таймашты жеңүү үчүн жалгыз мүмкүнчүлүк болгон. Муну менен мектепте иштеген кеңешчинин жумушундагы кыйынчылыктары тууралуу, анын бийдин жардамы менен балдарды көчөдөгү зомбулуктан сактап калуу аракеттери жөнүндө баяндайт. The name of the film is Gentleman of Vision. Бул фильм ушул Америка Кошмо Штатындагы жаштар жөнүндө, ошол жанагы негизги каарман, башкы каарманды ойногон киши ошол мектепте өзү завуч болуп, жанагы окуу иштери боюнча иштеп жүрүп, ал өзү 6 жашында атасы ошондой жаштар тарабынан сабалып өлтүрүлгөн. Ошондон кийин ушул балдарды тартипке чакыруу үчүн ошондой өзүнчө би группасын уюштуруп, ушу балдарды жакшы нукка бурганга аракет кылган. Ошол жөнүндө. Кинорежиссер Фрэнк Поппер АКШнын Кыргызстандагы элчилиги тарабынан келген даректүү тасма Бишкек, Жалал-Абад, Кант, Каракол, Нарын, ошондой эле Ош облусундагы америкалык борборлордо көрсөтүлмөй болгон. Мында келген мугалимдердин айтымында тасма окуучулардын билимин өркүндөтүүгө ар тараптуу жардамын берет. Биздин деле мектепте жүргөндө мындай мугалимдердин бизге окутканы эсибизде калган эмес, бирок айткан кеңештери калганда, ошол сыяктуу эле баланы окутканың эсиңде калбайт дейт, аны мындай ошол эмнени көргөзгөнүң эсиңде калат дейт. Ошол сөзсүз бир балага мотивация болот да, ар бир баланы шыктандырат. Мен ушундай сүйлөсөм, американецтерди көрүшүп, тим более бизде Кочкор Атада мындай тыштык корпусунун волонтерлору жок. Ошон үчүн мындай кинолорду көрүп, университет менен таанышып кетип атышат. Экинчи жагынан кичинекей балдар дагы келип университетти көрүп, бул
аларга өтө эле чоң мотивация болот да. Көрүүчүлөр Жалал Абад облусунун аймактарынан келген, чет тилин үйрөнүүгө кызыккан жаштар. Келечекте Америкада болуп, ал жердегилердин жашоосу, маданияты менен жакындан таанышууга ашыккандар. Келечекте мен мугалим болгум келет. Да, Америкага барып, ошакта окуп, мугалим болуп, англис тилин жакшы үйрөнөм. Айта кетсек, Фрэнк Поппер видео өндүрүштө 20 жылдан ашуун тажрыйбасы бар режиссер. Анын Мистер Смит Вашингтонго жете алабы толук метраждуу тасмасы Америкада көрүүчүлөр сүймөнчүгү сыйлыгына ээ болгон. Бактыгүл Тешебаева, Манас Назаров, Жалал Абад шаары. Бүгүнкү алган маалыматтарды ушулар түздү. Түз эфирде Жамалбек Темирбаев болду. Алдыда 19 сентябрь калган аба ырайы менен тааныша алыңыздар. Саламат калыңыздар.